Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим. Жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы туугандар. Кезектеги сатыла турган үй, ушул үй туугандар. Көпчүлүгүңүздөр сурап жатасыздар. Нур Султан газы бар үйлөрдү киргизчи деп. Мына, пожалуйста, газы менен 1 гектар жери менен туугандар. Адрес боюнча, адрес Тверская область, город Бежецк. Так, үй болсо 44 квадратный метр, 44 участогу 90 сотук туугандар, почти 1 гектар жери менен. Эң негизгиси газы бар. Газ, отопление, бүт шарты бар. Келип эле жашай бересиздер. Ушундай болгон деревня туугандар. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин бир сыра көргөзүп чыгайын. Анан чыгып, үйдүн сыртын дагы чогуу көрөбүз туугандар. Экрандан алыстабай, бирден классты басышты унутпаңыздар. Былчытып класстан басыңыздар туугандар. Так, мына ушундай болгон деревня. Жүрүңүздөр. Үйдүн ичин бир сыра көрүп чыгалы. Так. Үйдүн оң капталынан ушундай көрүнүш туугандар. Көрдүңүздөрбү? Могул жак кире бериш эшиги, тетиги сарайы, нар жак жана 90 сотук жери нар жакта экен. Нар жагы бүт поле туугандар. Каалашынча малды айдай бересиздер. Жүрүңүздөр. Үйдү көрөлү. Ана бисмилла деп киргенде ушундай болгон тепкич бар экен. Тепкичтен чыкканда могул жакта туугандар ушундай узун коридор. Коридордон түз киргенде бир бөлмөгө кирип кетебиз. Могул жакта спальный бөлмөлөргө кирет экенбиз. Караңыздар, бирөөнөлөр. Караңыздар, соп-сонун жаңы бойдон туугандар. Так, бул жака сарайга чыгып кетет экенбиз. Могул жактан баштай берели. Кана киргенде оң жакта кухнясы болот экен. Бул жакта кухнясы. Ушул жактан баштай берели. Мына кухня туугандар, тамаккана, газ. Газы иштеп турат туугандар. Газдын счетчиги, суу, центральный суу, газ центральный. Көрдүңүздөрбү? Бул жак кухнясы экен туугандар. Көрдүңүздөр? Ушундай болгон кухня. Молор бүт бардыгы калат экен. Эч нерсе алып кетпейм дейт. Так, дальше көрөлү. Бул жакта газовый котел бар экен туугандар, көрдүңүздөр? Ушундай котел. Ушуну иштетип, каалаган режимге кылып, жана отопленияны иштетсеңиздер болот экен. Котел туугандар. Газдын котелу. Так, дальше көрөлү. Бул жакта жата турган бөлмөсү. Спальный бөлмөсү туугандар. Бир кроваткасы бар экен. Бул жакта 1 кишилик кроваткасы. Так, бул жакта дагы бир стул. Отопление. Мына туугандар, отопление кеткен. Отопление бүт иштейт, бүт бардыгы сонун. Так, бул зал болуп калды. Зал. Нар жакта дагы бир комнатасы бар экен. Жүрүңүздөр, ал жакты деле көрөлү. Через кухня. Бул жакта дагы бир спальный детский комнатасы бар экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мондай двухъярусный детский комната экен. Телевизор менен электричество, счетчик электричествонун. Ушундай болгон үй экен туугандар. Үй дагы бир жолу кайталап кетейин. Үй 44 квадратный метр. Так, могул жакта чыкканда дагы бир кладовкасы бар экен. Караңыздар. Бул жакты деле жакшына кылып, моңларды алып, жакшына кылып комната кылып койсо болот. Же болбосо санузел кылып койсо болот экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына туугандар, ушундай болгон вариант экен. Жүрүңүздөр, үйдүн сыртынан бир сыра көргөзөйүн. Сарайыны көрөлү. Анан жерди көргөзөйүн. Так, бул жакта кошуналары жашайт экен бүт. Бул жакта сарай. Сарайыны көрөлү, жүрүңүздөр. Үйдүн сол капталынан ушундай көрүнүш туугандар. Көрдүңүздөр? Сарайын көрөлү, жүрүңүздөр. Я бисмилла. Так, киргенде ушундай болгон сарай экен. Могул жакта бир сарай, нар жакта экинчи сарай, могул жакта үчүнчү сарай экен. Могул сарайга чак менен где-то 20 уй баткыдай туугандар. Көрдүңүздөр? Могул жакта торпоккана дейт. Торпокканасы бар экен мондай болгон. Көрүнүп атабы сиздерге? Ушундай болгон сарай туугандар. Жүрүңүздөр, үйдүн сыртын бир сыра көргөзөйүн. Так, үйдүн сыртынан туугандар, үйдүн сырты сол капталы.
ушундай көрүнүш. Кошуналар бүт бардыгы жашайт экен туугандар. Деревня, жилой деревня. Сарай азыркы кирип чыккан сарай. Нар жакта эмеси, огороду, ары көздөй поля. Жүрүңүздөр, айлантасы. Ошол жакты барып көргөзөйүн сиздерге. Мына жанагы жери болсо ошол жакта. Азыркы кирип чыккан сарай. Мына бул жакта эми адам жашаган эмес, караган эмес туугандар. Чөптөр өсүп кеткен моундай болуп көрдүңүздөр. Огород мына арты көрүнбөйт. Мына поляны көрдүңүздөр. Бул жагы кенен поля дейт туугандар. Каалаган жерге малыңарды айдап, мо чөптү дейт, техникаң болсо оруп, жыйнап койсоң дагы болот дейт. Правильно? Да. Я имею в виду, если трактор иметь, Конечно. коси, Будет хорошая трава. да, трава и зимой корова. Туугандар, үйдүн оң капталы ушундай көрдүңүздөр. Так, жүрүңүздөр. Көчө жактан көрүнүшү ушундай. Мына. Оң капталында көргөзөтөлү. Оң капталынан ушундай туугандар. Көрдүңүздөр, ушундай вариант экен. Үйдүн баасы боюнча, үйдүн баасы 650 000 рубль дейт. Долларга где-то 6 000-6,5 000 доллар болуп калат. Караштырып көрөсүздөр. Так, телефон номерди экрандын астыга калтырып кетебиз. Чалып байланыша бересиздер. Баса белгилей турган нерсе туугандар, Telegram каналыбызга катталыңыздар. Ошол жакта ссылкада, ссылкада Telegram каналыбызга катталсаңыздар, ошол жакта күнүгө сатыла турган үйлөр чыгып турат. Ошол жактан көрө аласыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.